Саламатсыздар урматтуу жалпы көрүүчүлөр. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин Альянс фракциясынын депутаты Фарходбек Алимжанов мырзанын мандатын ала жатуу боюнча чечим кабыл алды. Маалыматка ылайык анын диплому жасалма экендиги айтылууда. Бул боюнча биз Фарходбек Алимжанов мырзага байланышып көрөбүз. Ал бул боюнча өз эмне дейт. Алдава Ниври деген редакция. Борбордук шайлоо комиссиясы сиздин мандатыңызды ажыратуу боюнча чечим кабыл алган боюнча кабарыңыз барбы? Кабарай, азыр милдерден окудум. Сиз кандай маалымат берет элеңиз ушул боюнча? Сиздин дипломуңузду жасалма экен деп атышат. Onu bilesizler, emin көп жылдан бери келип аткан нерсе, ол маселе биз окуганбыз. Маселе боюнча баардыгы каралган, эми азыр мага дагы жаңылык болуп атат. Эми биз сотко каралабыз. Биз өз эмебизди диплом жасалма бул кандай болот? Жасалма деген нерсе өз жакта ол окубаган адам бир алып алат. Мен диплом эч кандай дипломум бар. Алганмын, осы экзамендерге катышканмын. Отчисление болсо, восстановление болуп окуганмын. Ал элде 5 жыл окусам, мен көп жыл окуганмын. Кайсы жогорку окуу жайын бүттүңүз эле? Кайсы жогорку окуу жайын бүттүңүз эле? Мен эмнени азыр чогулушта, азыр ошо маалымат көп маалымат менен окуп элем. Азыр элдердин алдына чыгам. Азыр угуп атсаңыз керек. Ооба. Жок. Кайсы вузда окудуңуз эле? Түшүнбөдүм. Кайсы вузда окудуңуз эле? Жогорку окуу жай, кайсы жогорку окуу жай дейм? Бимде окугам. Бим? Экономика. Рахмат, макул, саламат калыңыз.